UFC сүйүүчүлөр амансыздарбы? Бүгүнкү айтылуучу жаңылык UFC'нин жылдын мыкты мушкери голостор менен аныкталды. Жана Дана Уайт Масвидал менен блогер Джек Полго карата сөзү. Ал эми Колби Конгтон Усманга пикирин айтып өткөн. Алдыда ушул жаңылыктар менен тааныштырам достор. Каналда жаңы болсоңуз катталыңыз каналга. Жылдын эң мыкты UFC мушкери. UFC'нин президенти Дана Уайт дагы белгилеп өткөн. 77 килограмм салмактагы чемпион Камар Усманды мыктарлаш мушкери деп эсептей турганын билдирди. Жана бул тууралуу UFC сайтыда кабарлаган достор. Өзүңөр көргөндөй мыкты бонустар менен, жакшы фиништер менен 47% менен эң күчтүү экенин далилдеди. Бул пайыздарды UFC өзү белгилеген жок достор. Өтө көп адамдар миллиондогон элдер жылдын эң мыктысы деп Камар Усманды белгилеген. Мыктылыкты мүмкүндүктү алып кой негизи Конгтондо болчу. Тилекке каршы 2 жолу тең Усман Конгтонду нокдаун кылды. Эгерде достор голосун өтө турган болсоңуз, сиз кимди эң жылдын күчтүү мушкери деп балай тилеңиз. Өзүңөрдүн оюңарды калтыргылап, бул кызык мага абдан. Кийинки кабар достор, блогер Джек Пол UFC мушкелерин уруп койгондон соң Масвидалга да вызов айдаган болчу. Бул бокс турнирге Хорхе Масвидал макул болуп, рингде контракт түзсөң бокска чыгам деген эле. Азыркы убакта бул саллашуу UFC президенти сөзүн айтып, Дана Уайт каршы чыкты бул нерсеге. Диаз болобу, Масвидал болобу, мен алардын саллашуусун сени менен жол бербейм. Себеби өзүңө тең келген мушкер менен боксташ. Сен кайдагы бокска натыйжалуу эместерди тандайсың. Өзүңдүн салмагыңа ылайыктуу баланы тап, деп айтты Дана Уайт достор. Колби Конгтон менен Камар Усмандын 2 жолку саллашуусун баарыбыз көргөнбүз. Бул нерсеге Колби өзү да комментарий берип өттү. Биздин 2 жолку уруш саллашуубузда Усмандын мыкты жолу болду. Калыстар ал тарапта болуп кетти. Ал эми Усман болсо көп алдап келет. Мен болсо ачык сүйлөйм. Менде андай нерсе жок болбойт. Себеби анын көзүнө колумду бармагым киргендай эмес. Октагондогу клетканы да кармагандай эмесмин. Усман ар дайым шылтоолоп алдап келет. Мен андай коркок эмесмин. Дана Уайттын 2 жарым салмактагы мушкери деген сөз мени сүйүнтпөйт. Ал сөзгө бир дагы сүйүнбөйм. 77 килограмм салмакта келечекте ким мыкты экенин жакында билесиңер, деди Колби Конгтон.